Кайырлы күн достор, калайсыздар? Бүгүн сиздермен осындай кичкентай балапандарга арналган тәттинин рецепти менен бөлүшөтүн боламын. Ол үчүн эң алдымен печеньемизди баардыгын алып, блендерге салып, блендерден жакшылап усактап, убактап алатын боламыз. Бул печеньенин курамы, бул тәттинин курамы өтө оңай. Тек кана печенье менен коюлатылган сүттү пайдалансаңыз болот. Кажетинче какао унтагын және де башка заттарды пайдаланып, өзүңүздүн каалооңузча жасап алсаңыздар болот. Эndi дайын болгон печеньелерибизди осылай баардыгын бир ыдыска салып алабыз да, мунун үстүнө коюлатылган сүтүбүздү салып, жакшылап алдымен касыктын көмөгү менен, одан кийин касыктын күчү келмегенден кийин колубузбен жакшылап аралаштырып алатын боламыз. Ягни массамыз осындай катты болуу керек. Баардыгы биркелки болуу керек. Эndi мен бул жерде печеньенин жартысына какао унтагын косууду жөн көрдүм. Сондуктан да жартысын тек кана осылай жасап аламыз да, калган жартысына какао унтагын салып, жакшылап аралаштырып алатын боламын. Жакшылап езип, баардык жери биркелки болгонго чейин колум менен осылай жакшылап аралаштырып алдым. Эndi осы дайын болгон массамдан осындай кичкентай шариктер, дөңгөлөктөр жасап аламыз. Конфетке де окшойт. Конфет тәріздес, бирок дәмі башкача, кәдімгідей печеньенин дәмі чыгып туратын болады. Менде осындай дөңгөлөктөр дайын болду. Бул жерде көрүп тургандарыңыздай какао унтагы косулган және косулмаган түрүнөн осылай дөңгөлөктөр жасап алдым. Эndi бул дөңгөлөктөрдү өзүм кокос унтагына салып алууду жөн көрдүм да, кокос унтагы менен әрлеп осындай дөңгөлөкчелер жасап алдым. Дайын болду осындай өтө тез дайын болду, өтө оңай жолу. Жасап көрүңүздөр, мүмкүн сиздерге де унап калар деген ойдамын. Достар, эгер менин каналымдагы рецепттерди жасап жатсаңыздар, унап жатса, мындетті түрдө лайк басып, пикир жазып, достарыңызбен, жакындарыңызбен бөлүшө кетиңиздер. Міне менде енді баардыгын осылай жасап аламыз да. Өзүңүзгө каалагандай. Міне менде енді кээ бирөөлөрүнүн какао унтагынсыз жасап алдым. Кереметтей осындай тәтті шықты. Ас болсын.